Мен өзім 5 мал намаз оқойм, Құдайыма шүгір. Жашым 20 жашта, анан намаз оқып жүрсем деле, қыздардан көзімді тыя албай жатам. Түшүнүктүү, өтө узун суроо экен, кыскача түшүнүктүү болду. Антип тыйыла албайсаңыз, акылыңызды орозо туттуңуз, орозо карматыңыз. Анан үйлөнүңүз, 20 жаш son жаш экен. Демек үйлөнгөнгө шартыңыз бар, ошон үчүн жулунуп, ошол жакты карап аткан болосуз. Бул бир жагы. Экинчи жагы Лукман Хакимдин керемет сөзү бар. Ида ахтата фаати садакатан. Эгерде бир ката иш кыла турган болсоң, садака бер дейт. Көпчүлүк аалымдар ушинтип өзүн кармап жүргөн такыбалыкка. Демек, арам көз караш менен кайсы бир кызды карасам, мага 100 сом садака берүү милдет болсун деңиз. Анан бир дагы карап алсаңыз, 100 сом садака берүү сизге эмне болот? Милдет болот. Кудай алдында мен сөз 100 сом садака берүү мага милдет болсун деп ант берип алдыңыз да, сөз берип алдыңыз. Ага болбой эле, тыйылбай эле кайра да карап атаңыз. Анда 500 сомго чыгарыңыз, анан 1000 сомго чыгарыңыз, анан 10.000 сом, 20.000 сомго чыгарып койсоңуз, анан караганыңызды көрөлү. Кой андан көрө үйлөнүп кутулайын деп үйлөнөсүз. Мына ошондуктан адам өзүн өзү эмне кылыш керек? Сыйлаш керек.